Assalamu alaikum, Oshkor YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандездер. Биз бүгүн Ноокаттабыз. Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылдык аймагынын Борко айылында турабыз. Жакшы саяпкерлердин колунан жакшы ат сатууга чыгат экен. Эми сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай байкап туруңуздар, кандай ат болду, ээсинен Мелис Таксырдан маалыматтарын сурайбыз, сиздерге жеткирип өтөбүз. Атка лайк болсун. Бизден жаңы чыгарылыштар, пародасы кандай дегеле болгон маалыматты жеткирип өтмөкчүбүз туугандар. Атты көрүп турасыздар өзүңүздөр. Таксыр маалыматты берет буйруса. Ассаламу алейкум Таксыр, кандайсың? Салыңыз жакшыбы? Жакшы өзүм. İşlerin жақшыбы? Саламат, işleriniz жақшыбы? Жума мәрек болсын. Рахмат, бізге болсын. Жумаға келиптир. Ушул атын сатууга коет экенсиз жанагы. Ооба, бул атты сатууга коебуз. Суогай ат экен да, мындай узун. Узун, жакшы. Белдүү ат. Белдүү. Курсактуу ат. Башында келелер да жайын экен, мындай кычкыртымш болом. Эми ат тууралуу өзүңүз көрүүчүлөргө маалыматты бериң эми. Аттын биринчи жашы 9 жаш. 9 жаш. Жазга 10 болот. Жазга 10. Ошо кулумдан бери турган ат. Улактарга, чоң улактарга чабылып жүргөн. Чоң жыйындарга. Чоң жыйындарга салынган бат. Ооба. Ошо ат өзү дагы лайт турат. Буттары дагы ошо пайпактары кечил дебеленип кандай болгон. Улактарда улагы, жүгүрүшү, үйүрү бар. Улагы, үйүрү бар. Жеп ичиши жакшы. Жеп ичиши адам ылгабайбы? Адам ылгабайт. Атты ушу только азмаз арыгыраак. Багыбашы ушу үйүрдөн келгенден азмаз жем жеп багып турат. Жалындар. Үйүрдө жүргөн ат бул. Быйыл дагы үйүрдө жүрүп келген ат. Ушу. Пародасы кандай болуп калат эми? Пародасы Карабай пародасы. Кыргыз жылкысы. Чүйдүн жылкысы аралаш. Чүйдүн түбү чүйгө барып такалабы? Ооба, чүйгө барып такалат. Аттын азыр 4 казыгын тартып коелу. Кол таза, мындай иши кемелери жок. Только ушу улакта дебеленген шырамдар бар. Мындай шырамдар бар экен, Кече жакында тартып коелу. Улак болуп арканга ошо жаңы путты кичине дебеледи наракта аркасынча. Туяктын үстүнө азбаз дебеледи. Мына ушул эски жаралар булар. Бул жаралар бүт улакта тебеленгенби? Ооба. Булар ушу эски жаралар. Мындай тегеретип тартып коелу. Пайпагы жок, чабылган экен да жаныбар. Пайпактары үзүлүп, топто үзүлгөндө дебеленип калат да. Ошондой болуп калган. Оны палвандар, чабандестер жакшы түшүнсө керек, кайсыл убакта эмне болгонун. Эми топто жүргөндө пайпак үзүлүп кетсе чыгып кетпейт да, пайпакты байлап алайын деп жүрөт да. Жарап жүргөн аттын буттары дебеленет. Жарабаган атты билбейм. Жарабаган ат улакка кирбесе каякта дебеленет тең. Эми аттын нелерин көрсөтүп беребиз Таксыр? Аттын шу турушу ушул эми бастырып кичине павроттон көрсөтүп кичине аягын көрсөтүп коебуз, жеңилдигин. Калганын жаккандар өздөрү келип дагы минип көрүшөт. Минип көрөт. Топко салып көрсө дагы болот экен анда. Топко салып улак болсо улакта келип салып көрсө болот. Аттын үстүлөрү кандай үстүлөрү? Аттын үстүлөрү тола. Тола. Боюндары дагы узун. Бою канча чыгат бою? Бою 1.60 ашыгыраак чыгат. 1.60 бийигирээк, а? Ооба, 1.60 ашыгыраак. Көп неме кандай болот. Килосу менен экен да. Ондо бир коер койбайсыз Таксыр, бир көрбөйлү жеңилдигин дагы. Каяка үстүнөн ылдыйга кое бересизби? Үстүнөн ылдыйга кое берели. Бир кое берип койсоңуз жеңилдигин дагы бир көрүп коелу эми көрүүчүлөр менен. Атты байкап турасыздар, мына кыргыз жылкысын издегендер, улакка ат издегендер. Таксыр менен экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Баасына дагы токтолобуз. Баасын кандай дейт экен. Камчысы эле кетти жаныбар, мына көрүп турасыздар өзүңүздөр. Атты күлүктөш керек, мына узун эле чабып кетти. Атты көрдүңүздөр туугандар. Кеткенini көрүңүздөр, мынакей. Жакса экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Эми баасына токтолобуз, баасына. Токтотпой, чукур, чакыр, арыкты карабай чабып калды Таксыр дагы. Озу кандай озу? Озу орто. Ортобу? Озу орто, жумшак эмес. Көбөм жумшак эмес, каттык эмес.
өзі. Ұзақ эле чабып көрсөтүп койдуңуз бир. Ооба. Ал чаласы уулуп турат. Чаласы уутуп берби? Ялаңга билек салганга жарайт. Билек салганга жарайт. Кичине повороттарын да бир көрсөтүп койбойсуз? Кичине поворотун да көрөлүчү. Атты көрдүңүздөр туугандар. Жакса байланыша бересиздер. Жумуштары. Болду эми. Жеңил экен бул курулуштары дагы. Мына кыргыз жылкысын издегендерге эми таксыр мунун баасы канча аттын? Кайманаты барбы жокпу аттын? Кайманаты мен койбодум. Мурунку ээлеринде жүргөндө Милорд деп койгон экен муну кайманаты. Милорд деп койгон экен. Мурунку ээсиби? Өзү чоң убактарга, чоң жыйындарга чабып жүргөн. Мага эми жөндүрөөк келди. Ошо жөндүрөөк кое беребиз да. Келгенине карата. Келгенине карап эле. Өзү бирок ат алып чабып ойнойм деген адам. Чоң жыйындарга арканкы атка иштетсе болот. Чоң жыйындарга экинчиге иштетсе. Мында айылдын улактарына кете берет. Айылдын өзү эле кетет. Чоң топторго дагы өзүнүн жолу менен кирет ат. Өзү билет кандай киретини. Чабылып такшалып калган. Такшалган ат экенде жаныбар. Милорддун баасын канча дейсиң анда? Милорддун баасын 3,5 миң. 3500. 3500. Кеми болобу? Карап эле. Кеми болот. 3500 экен туугандар. Мына биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Болгондой тартып сиздерге көрсөтүп бердик. Улакка ат издегендер, улакка үйрүгө ат издегендер экранда көрүп турган номерлер менен же болбосо мына OZ2 дагы айтып өтсөк, номерлериңиз канча менен эле? 77 менен. +996 777 менен 89 26 49 номер менен байланыша бересиздер. Мынеке атка лайк болсун. Саламатта калыңыздар. Ар бир жигитке ушундай ат миништи насип кылган болсун.